Süybeysin anan kantip Jaştın jaynap tursa Ömürdün dağı dalay Kızığı aldı dadır Mahabat tatu bolon Tağdırın joluktursa Jaştığındı sen bala Balkim barkın bilersin Maksatыңды koy Haylap Mümkün жылдап жетерсің Жаштығыңды sen bala Balkim barkın bilersin Maksatыңды koy Haylap Mümkün жылдап жетерсің Жаштык жөнүндө сонун бир чыгарманы вокал ириминин тарбиялануучусу Актилек Меземидинов да өттү. Сонун чыгарма. Эртең мененки жагымдуу бизге маанай тартуулаган үчүн Актилекке ыраазычылыктарды билдирүү менен программабызды алдыга карай улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саналуу мүнөттөрдөн соң экран алдына биздин WhatsApp номерлерибиз чыгат. 0222 05 40 36 номерлерине бизге SMS билдирүү калтырыңыздар. Жана ошондой эле бүгүн биз мынандай өзгөчө бир сертификат ойнотмокчубуз. Асман парк балдардын көңүл ачуучу борбору деги эле балдардын оюн аянчасы десек болот Шерин. Дал ошол оюн аянчасына 2 адамдык сертификат ойнотобуз. Эгерде бул сертификатты алгыңыз келсе, биздин сурообузга жооп бериңиз. Биздин алгачкы сурообуз бул сертификат үчүн мындай болмокчу. Симпсоны, башкача айтканда Симпсондор мультфильминин дүйнөдөгү башка мультфильмдерден дүйнөлүк деңгээлдеги өзгөчөлүгү кандай? Дал ушул суроого толук түрдө жооп берсеңиздер, биринчилерден болуп жооп берсеңиздер, ушул сертификатты биздин редакциябыздан келип алып кетсеңиздер болот. Андыктан чамдаңыздар, балким ушул сертификат сиздердики болуп калаттыр. Ооба. Улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр эле бизге Актилек өзүнүн чыгармасын сунуп өтпөдүбү? Бизге бүгүн куттуу студиябызга өзгөчө конокторубуз келген. Тааныштырып өтөлү. Чолпон Мурзакулова эжекебиз келечек балдардын чыгармачылык борборунун Ош шаарындагы вокал ириминин жетекчиси жана ошондой эле Малика Шаосмонова кичинекей биздин коногубуз. Жана ошондой эле азыр эле бизге маанай тартуулаган Мизамидинов Актилек бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Кандай келип алыңыздар? Жакшы. Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Таңды кандай тососуздар? Жакшы эле тососуздарбы? Эмне өзгөчөлүктөр менен тостуңуздар бүгүн? Биз бүгүн эртең менен туруп эле биз дайымдагыдай эле кичине көнүгүүлөрдү жасайбыз, жылуу сууларды ичебиз. Мүмкүн болушунча жакшы тосконго аракет кылабыз, намаз окуйбуз. Эң жакшы. Ушул вокалисттерден өзүңүз айтпадыңызбы, азыр суу ичип баштайбыз депчи. Үндү тарбиялоо үчүн эртең менен эмне кылыш керек өзү? Үндү тарбиялоо үчүн эртең менен эч кандай эле көп көнүгүү же болбосо упражненияларды ырдаштын кереги жок. Жөн эле ушул жылуу суу менен ичип алып эле, ал ден соолук үчүн эле. Атак тарбиялаш үчүн эртең менен эч кандай көнүгүүнүн кереги жок. Өтө эртең менен ырдаштын кереги жок. Андан жакшы. Сонун эжеке өзүңүз вокал ириминин мугалим экенсиз. Канча жыл болду иштеп келе жатканыңызга? Мен көп жылдар бою мектептерде музыка сабагынан сабак берип жүрдүм. Мына Ошко келип 2006-2007 жылдардан баштап уже келечек балдар чыгармачылык борборунда вокал ириминен сабак бере баштадым. Жакшы. Малика, кандайсың? Жакшы. Жакшысыңбы? Ден соолуктарың кандай? Жакшы. Биздин студиябызга эмне кылып берем деп келдиң? Ырдап берем деп келдиңби? Ооба. Эртең менен таңды кандай тососуң негизи? Жакшы. Жакшы эле тососуңбу? Жакшы. Актилек, сен кандайсың? Жакшы, мен да жакшы. Мен да таңды эжекем айткандай ысык суу ичип, эртең менен туруп, мектепке барып, эртең мененки таңым ушуну менен өтөт. Актилек, сага суроо болсун, ырдаган кантип кызыгып калдың? Ырдаганыма өзүм кичинемден кызыкчумун, ушу сахнага чыксам деп. Анан Чолпон эжекке барып, ушинтип ырдап сахнага чыгып калдым. Эжеке, айтсаңыз, бул иримде жаш өзгөчөлүктөр тууралуу сурагым келип турат. Кандай кабыл аласыздар жаш өзгөчөлүктөрү? Жаш өзгөчөлүгү ушул 2-3 жыл мурун 4 жаштан баштап деле кыздар келе башташкан. Баягы кээ бирки кыздардын тилдери жакшы чыкпагандар болот. Ошол ырдап турса, үндөрү дагы
сүйлөө ирештери дагы жакшы өсөт да. Балдар бакчасынан баштап 11-класс студенттер деле боло берет. Эми ким кызыкса бизге чек жок балдаргачы. Ырдагысы келгендер ырдай беришет. Ал жакшы ырдайбы, жаман ырдайбы, ырдагысы келгендер келип катыша беришет. Мен ошондой кабыл берем. Ушул балдардын чыгармачылык борборунун вокал бөлүмүндө негизи канча тарбиялануучу бар азыр? Канча биздин окутуп келет? Келечек чыгармачылык борборунда 3 вокалист бар. 3 эки агай, анан эки агай, анан мен. Менде 2 группа бар. 10-дон 20 окуучу бар да. 20 окуучу бар, алардын өзгөчөлүктөрү кандай? Эжеке, ошол 20 окуучунун ар биринин 20 кыялы болсо керек, кантип жетишип, кантип аларды тарбиялайсыз? Кээбиркилер өтө эле мындай түнт берген тапшырманы аткарыштан биринчи келгенде тартынышып, аткарбай жүрүшүп, анан барып алар дагы мындай шамдагай өздөрүн жакшы эркин алып жүргөнгө үйрөнүшөт да. Сахнага чыгып, 1-2 чыгарып эме кылгандан кийин алар дагы өзүнүн кеңири оюндагысын айтып, берилген тапшырманы так аткара башташат. Жакшы. Малика, эмне болуп ушул вокалга келип калдың эле? Кантип ырдайм деп кызыгып калдың? Ырдагым келип кызыккан. Канча убакыт болду ырдап жүргөнүңө? 3 жыл. 3 жыл болуп калдыбы? Азыр канча жаштасың? 7. 7 жашта. Азаматсың. Актилекке суроо болсун, чынында азыркы учурда кичинекей жаш таланттар аябай көп болуп кетти десем жаңылышпайм э? Сабакка болгон кызыгуулар кандай? Чыгармачылыкка аралашкандан кийин жетишесиңби сабакка? Сабакка кызыгуу жакшы эле, колдон келишинче жетишебиз. Сабакка дагы, бул жакка дагы жетишем. Келечекте ким болууну каалайсың, Актилек? Келечекте да ушул чыгармачылык бойдон эле калам деген ойдомун. Демек ушул чөйрөдө каласың, Ушул чөйрөдө калам. Малика, келечекте ким болгуң келет? Ырчы болгуң келет, э? Кандай ырларды ырдаган жагат? Сонун ырлар. Сонун ырларды ырдаган жагат да. Эң жакшы. Жакшы. Эжеке, айтсаңыз, ушул деги эле балдардын чыгармачылык борбору тууралуу сурагым келип турат, ушул вокал ирими тууралуу. Вокалдын өзү жаштарга, деги эле жаш өспүрүмдөргө кандай пайдасы бар деп ойлойсуз? Вокал негизинен балдардын тилин, сөзүн, сүйлөө иречин өстүрөт. Андан кийин балдардын көңүлүн көтөрөт. Балдар наоборот сабакка болгон кызыгуусу артат. Эске тутуусу өсөт. Тапшырмаларды так аткарганга угуу жөндөмдүүлүгү өсөт. Вокалдын эч зыяны жок. Бул жерде балдардын көңүлү ачык жүрүш керек дайыма. Эгер көңүлүң ачык болсо, сабакка дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт жакшы кабыл алганга. Ошондуктан вокал ирими мүмкүн болушунча балдарды активдүү, шамдагай кылып тарбиялоого жардамы тиет. Жакшы. Малика, Актилек, вокалга барганыңарга көп эле болду. Кандай жетишкендиктерге жетиштиңер? Кандай конкурстарга катыштыңар деги эле? Жетишкендиктерибиз көп эле болду. Жетишкендиктерден Малика айтсын. Малика, эмнелерди алдың? Биринчи орундарды аласыңбы? Конкурстарга катышасыңбы? Ооба. Кайсы конкурстарга катыштың? Көп эле. Көп эле конкурстарга катыштың, э? Жакшы. Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам деген конкурсуна катышкан. Анан бул жаш өзгөчөлүк кичине болуп калгандыгы үчүн бул кызга бул мектеп чектелүү болгон да, бул конкурстун шарты. Ошондуктан бул кичинекей кыз болуп калгандыгы үчүн жөн эле катышуучу болуп калган. Жакшы, бирок ийгиликтер алдыда деп ойлойбуз, э? Малика, ушул жерден биз бир куплет жандуу ырдап бербейсиңби бизге? Кайсыларды ырдап бересиң? Ушул жерден туруп эле ырдап коелук. Отуруп ырдай бер. Кайсыларды ырдап бересиң? Кайсыны билсең ырдай бер. Бир куплет ырдасаң болот, э? Саройдун гана салкын айтосунан, сагызган кана уча тизосунан, санама кана албай издесем, кандейин таба албай койдум ордунан. Көгөйдүн гана көркөм итосунан, көгүчкөн кана уча тизосунан. Көңүлдү кана албай издесем,
Qamteyin kör albay koydum yordunan. Баракелде, Малика, сага ийгиликтерди каалайбыз. Сонун ырды айтып турбайсыңбы? Эжеке айтсаңыз, ушул ийрим тууралуу канча убакытын өткөрүшөт ушул жерде окуучулар дегиле жаштар жана ошондой эле сабактарына тоскоол болбойбу? Ошол убакытта бир 45 мүнөт мектепте сабак бергенде эле бир адамга 45 мүнөт жетиштүү эле болот. Жумасына 3 жолу, 2 жолу өтүлөт. Анан мектептен сабактан кийин бош убакытларына келишет. Биз өзүбүз балдардын убактысына карап, шарттарына карап расписание түзүп бергенге аракет кылабыз. Анан өзүбүздүн дагы шартыбызды карап, расписанияларды түзүп беребиз. Булар наоборот, ушул вокалга келген сайын булардын активдүүлүгү өсөт. Пайдасы тиет. Сабактарга деле. Коомдук иш-чараларда активдүү катышып, ооба, сөзсүз түрдө. Эжеке, эми ушул келечектеги пландарыңыздар кандай? Борбордо, ушул ийримде кандай пландарды пландап атасыздар? Эми биз дагы келечекте ушундай Маликедей кыздарды өстүрүп чыгып, Маликедей кыздарды, ак тилектей балдарды биз сахнадан көрүп, дүйнөлүк деңгээлге чыгарышка аракет кылабыз, колдон келишинче. Ушулардын ийгиликтери, ушулардын жетишкендиктери биздин жетишкендиктер деп ойлойбуз, Кыргызстандын жетишкендиктери деп ойлойбуз. Активдүү балдар көп болсо, Кыргызстан үчүн деле жакшы болот. Сөз түрдө. Ак тилек айтсаң, алдыга койгон максаттарың барбы? Алдыга койгон максаттарым бар, өтө чоң максаттарды койгонмун. Буйруса жетем деген ойдомун. Кандай максаттарды койгонсуң, сыр болбосун? Максаттарым бул өзүмдүн жеке ырларымды чыгарып, клиптеримди тарттыртып, эң негизи өзүмдүн жеке концертимди берейин деген максатым бар. Тилегиңе жетти эле. Ырдап бербейсиңби ак тилек ушул жерде бизге? Балам дейсиң, көрбөй калсам тартып сана, бактылуусуң каранымды көрүп кана, бой жеткирип өстүрдүңүз асыл энем, бал уйкуңду, түн уйкуңду бөлүп мага, бой жеткирип өстүрдүңүз асыл энем, бал уйкуңду, түн уйкуңду бөлүп мага, садагам деп меримиңди төгүп мага, кичинекей дале көрүп мени апа, чоң ата бол, бактылуу кары болуп, балаңыздын балдарын жетелеген. Чоң рахмат, баракелде, ак тилек өнөрүң өссүн, өркүнүң өссүн дейле дегеле. Эжеке, келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул маегибиздин соңунда сиздерге эркин микрофон суналы. Рахмат, силерге дагы ушул балдардын оюн билип, биздин оюбузду билип, ушул түз эфирге чакырганыңарга силерге дагы ишиңерге ийгилик. Кыргызстаныбыз өссүн, өнүксүн, жакшы адамдар, жакшы балдар чоңойсун, жакшылыктарды гана тилейбиз. Жакшы, ак тилек, үй бүлөңө, атиңе дегеле Кыргызстанга салам жолдоп кой. Мен үй бүлөмө, жалпы туугандарыма жана ошондой эле ЛТР Илим Билим каналынын жалпы эле көрүүчүлөрүнө менден ысык салам. Буюрса күткүлө жаңы чыгармаларды дебейсиңби? Жаңы чыгармаларды чыгарабыз, күткүлө. Жакшы. Малика, салам жолдоп койбойсуңбу? Салам деп койбойсуңбу? Салам. Жакшы. Ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Келечек балдардын чыгармачылык борборунун вокал ийрименен келип отурушат. Жетекчиси Чолпон Мурзакулова эжекебиз жана ошондой эле Малика Шоосмонова жана Актилек Мизамидинов бүгүн бизде конокто болушту. Ийгиликтерди каалайбыз.
Атын тыршыда тай тұрмышу. Бірін туған, ген той-тойлаған туған, әнен бірге көрген орын әнетче келді. Ада салықтын олықтаған тілін ұнытпаған жақшы көрім қырғыз деген елімді. Konuk kese bardak kanın koyuşkan, dasta konun cayıp malın soyuşkan. Akıl elbis söz vermedi terişken, batır elbis alışkanın cenişken. Birin tuğan, egen toy-toylağın tuğan, enem birge görgen orun enetçe geldi. Ada saltın oluqtağan tilin unutmagan жақшы көрім қырғыз деген елімді. Бірін туған, еген той-тойлаған туған, әнен бірге көрген орын әнетче келді. Ада салттың ұлықтаған тілін ұнытпаған жақшы көрім қырғыз деген елімді. Бірін туған, еген той-тойлаған туған, әнен бірге көрген орын әнетче келді. Ада салттың ұлықтаған тілін ұнытпаған жақшы көрім қырғыз деген елімді. Бірін туған, еген той-тойлаған туған, әнен бірге көрген орын әнетче келді. Ада салттың ұлықтаған тілін ұнытпаған жақшы көрім қырғыз деген елімді. Жақшы көрім қырғыз деген елімді. Келечек балдар чыгармачылык борборунун вокал ириминин кичинекей окуучусу Малика Дансонун бир чыгарма болду.